Başladık emese Kuday buyursa. Дем алыш күндөрү Оштогу ат майданда 2 күнгө созулган Көкбөрү боюнча Ош облусунун жана Ош шаарынын ачык кубогу өткөрүлдү. 24 февралда башталган мелдеш кечээ жыйынтыкталды. Алгач иш-чара концерттик программа менен башталды. Ачык биринчиликке алкыш айтып, Көкбөрү оюндарынын келечеги жана кыргыз эли үчүн маанилүүлүгүн расмийлер баса белгиледи. Kuday buyursa sporttu önüktürsök, sporttu aldığa жылдырсак, elbette birinci girdekte mamleketin tuğsu celbireyt, mamleketimizni tanıyt, dünya elleri, mamleketimizge bolgon köz karaş tüp tamırından beri özgörüler. Бұл ата-бабадан, аталардан қалған Қырғыздың ойыны да, ушул аталардан қалған ойынды мына биздин инилерибиз улап, бүгүн бизге жакшынакай маанай тартуулап берип жатат. Эми күчтүүлөрдүн күчтүүсү жеңет, ийгилик каалайм бардыгыңдарга. Ар дайым сак саламат аман бололу. Оюнга 13 команда катышып 4 топко бөлүндү. Оюн башталышы кызуу жүрдү. Оюнчулар атты башкаруу менен Көкбөрүнү эңип алып, ичинен мыкты чабандестери маарага таштоого болгон аракетин жумшады. Оюндун алгачкы беттешинде эле Өзгөн районунун Көлдүк айылынан келген Көлдүк командасы мыктылыгын көргөзүп, элдин алкоосун алды. Оюнчулар да бул мелдешке жакшы даярдыкта келгендигин кошумчалады. Ошол оюнга жакшы даярданып келдик. Айылдан сбор кылып, аттар тандап келгенбиз. Ушу мына атты азыр биринчи жолу чабып атам ушу бүгүнкү оюнга. Мындан мурунку атым кичине жаратка алып калып келе албай калды бул оюнга. Буга чейинки оюндарда жакшы оюн көрсөтүп алат да. Өзүм чабуулда ойнойм. Буюрса оюн жакшы өттү. Ушу ийгиликтер жакшы эле. Алып атабыз, Кудай кааласа. Азыр даяргерчиликтер жакшы. Азырда бир команда ойноп атабыз, утабыз, Кудай кааласа. Буга чейин дагы ушу Оштун чемпион 4-5 жылдан бери чемпион болуп жүрөбүз. Көкбөрү кыргыз элинин аты үстүндө ойнолуучу спорттук оюндарынын бири. Эзелтеден бул оюнду белеге күчтүү, өзүнө ишенген мырзалар мыкты күлүк аттары менен ойноп келген. Кыргыз улакчылары коңшу мамлекеттерди да Көкбөрү боюнча алдына чыгарбайт. Ар дайым лидерликти камсыздаган Кыргызстандагы улакчылар тобун айыл аймактардан топтолгон мырзалар түзөт. Өнүгүүгө карай жол алган бул мелдешке кызыгуучулардын саны көп. Ошондуктан ат майданга толо көрүүчүлөр келди. Көкбөрүнү көтөрөлү, ушу жаштардын ынтымакчылыгын, достуктуулугун бекемдейли деген максатта ушундай жакшы инициатива көтөрүп, федерациянын президенти Өмүрзак Урусбек ушундай жакшы нерсени баштады оюнду. Мен ойлойм, бул оюн жогорку деңгээлде болуп, ушул оюнчулардын арасынан көчмөндөр оюндарына, ошондой эле өтө турган жогорку деңгээлдеги мелдештерге оюнчулар облустун атынан тандалып алынып, жакшы бир жетишкендиктерге жетишебиз деп. Ош областынын, Өзгөн районунун Көлдүк командасына оюндун жыйынтыгында биринчи орунду Өзгөндүн Көлдүк командасы алып, кубок жана Жугули унаасына ээ болушту. Көлдүктүн командасы быйылкы жылы 4-чү ирет катары менен жеңишти багындырды. Экинчи орунга Аксы районунун командасы жыгып, Опел унаасына ээ болду. Ал эми 3-чү орунга Карагулжанын Ынтымак командасы ээ болуп, бир тай менен сыйланды. Өнүгүү жакшы, бизде Көкбөрү болгон кызыгуу жакшы. Азыр райондордо да өтүп атат. Карагулжа районунда өттү быйыл. Кыш ичи Карагулжа районунда дагы Көкбөрү ар бир айыл өкмөттөр өткөрүп беришти. Ноокатта өтүп атты, ар райондор өткөрүп атты. Ар бир айыл өкмөт Көкбөрүнү өткөрөт. Ошонун жыйынтыгы менен бизди жылды жыйынтыктап федерация ушу биринчи ачык кубогун өткөрүп атабыз бул жерде. Ошондой эле бул мелдеште эң мыкты оюнчу наамын Өзгөндүк Кудайберди Закирбаев алып, эң мыкты ат наамы Аксы командасынын Шайтан деп аталган аргымагына берилди. Эми улакчылар алдыда Нооруз майрамына карата даярдык көрүшөт. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.